Рахмат. Ошондо өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жөнүндөгү мыйзамда биринчи берине экинчи пунктта атайын мыйзамдар менен жөнгө салынуучу бул туристтик рекреациялык жана ден соолукту чыңдоо маанисиндеги аймактарды айлана чөйрөнүн абалына байкоо жүргүзүүнүз жөнүндө сөздөр болуп атат да. Ошондо бул жеке менчиктеги ишканалар боюнча да сөз болуп атат да, туурабы? Жок, бул эми өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары бул мамлекеттин менчиги. Мамлекеттин менчиги. А бирок туристтик рекреациялык арасында жеке менчиктер жокпу? Жок, ал жакта жеке менчиктер жок. Туристтиктер ушул экотуризм боюнча биз концепция иштеп чыгып атабыз. Аны Кудай буйрса ошол сайттарга илингенден кийин азыр биз жакын арада коомдук талкууга алып чыгабыз. Анан экинчи беренедеги түшүнүктөргө жасалма көлдөрдө боюнча бир мен суроо берип кетет элем да. Ушул буга чейинки биринчи берене, экинчи берене, мына бивак жайы кирип атат түшүнүк. Бул бивак деген түнөө жей салуу үчүн атай, бир ночевка өткөргөн токтоочу жай деп киргизип атасыңар. Ошондо мамлекет экология менен экономика, бизнестин ортосунда акча жасайм, анан жаратылыш сактайм дегендин ортосунда кантип балансты сактап жатасыздар? Эң туура айтып атасыз. Ошол туристтик биз өзүбүз жана жогоруда депутаттар айткандай, ошол теге өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын басып жатып албастан, ошонун ичинде деги зонирование деген түшүнүктөр бар да. Зонирование деген мына ошонун өзөк же болбосо негизги ядросунда бак жыгылып калса, ошол естественный чириш керек дагы, ошон адамдын таасири болбош керек деген да. Анан ошол Кудай буйрса жанагы экономика менен тиги экологияны айкалыштыруу деген ушунда жатат да. Бул ошол туристтерди тартуу менен социалдык жана экономикалык жактан туристтер келет, акча таштайт, жанагы сиз айтып аткан биваттар менен. Анан ошолорду ошол өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын өнүктүрүүгө, ошол өзүнөн түшкөн акчасын өзүнө жумшаганга биз механизмдерди иштеп чыгып атабыз. Мен сизге ушу экологияны жакшы түшүнгөн адам катары бир суроо берет элем да. Ысык көлдү биз кантип сактайбыз? Туризмди кантип өнүктүрөбүз көлдү анда? Ошол экөөнүн ортосунда баланс кантип сакталышы керек? Ограничениялар, чектөөлөр, адам санына. Эң туура айтасыз. Ошо президентибиздин 131 жарлыгы чыккан, ошол экологиянын ысык көл рекреациянын экологиясын сактоо, өнүктүрүү боюнча. Ушул боюнча дагы пункттар бар, иш жүрүп атат. Ана мына жергиликтүү ошо сиз айткан боюнча бая чектөө боюнча деп аткандай, мына пост кирүү сунуштары областтык администрациядан келип атат. Кечиресиз, пост киргизгениңиз менен сиз экономиканы өнүктүрүп атасыз. Ага каражат маселесин көтөрүп атасыздар да. Именно мен суроо берген көлгө барган адамдардын саны канча болуш керек? Кайсы жагынан биз чектеш керекпиз? Эртең көлүбүздү жоготуп албайлы деген маселени көтөргөндө, ошону кантип өкмөт менен ошол кандай кадамдарга баратасыздар? Анткени бизде деген акчанын аркасынан бардыз, мына бюджетке каражат керек деп ар кайсы жолдор менен өкмөт топтоп атат. Жакшы жагы бар, жаман жагы да айтылып атат, бирок ортодо ушул биосфера, экология калып калып атат да. Өнүккөн өлкөлөрдө деген санын чектешет. Атайы механизмдери бар. Бизде эптеп эле эл келсин деп айтып жатабыз. Бунун келечеги кандай болот деген суроо. Эми сиз жаратылышты кантип сактайбыз деген маселе менен келдиңиз да бул мыйзам. Эң туура. Рахмат. Эми бул жакта баягы адамдын укугу бар да. Бирок ошонун жанагы объемун иштеп чыгуу боюнча жанагы мен экологиялык туризм деп атпайбызбы? Ошол жерде анализ, социалдык экономикалык анализди дагы чагылдырабыз. Мына бүгүнкү күндө эгер ысык көл областында ысык көлдө 1127 чоң кичине эс алуу жайлар болгон болсо,
ошонун 68-inde кана жана очистное сооружение болуп атат да. Азыр мына бүгүнкү күндө балыкчыда курулуп атат. Балыкчыда 70% бүтүп калды. Очистное сооружение. Андан Караколдо башталып, бул боюнча Аманкан Батырбекович өзү барып семинарларды уюштуруп, чогулуштарды уюштуруп, ушул маселени көтөрүп атат. Анан бул боюнча мен сизге кат түрүндө дагы өзүм келип дагы иштешеличи. Мен ушу сизге жетекчи катары ушул мекемени башкарган адам катары да кайрылат элем да. Өкмөт эми 1 жылдык план менен жашабай 5, 10, 25, 30 жылдык план менен жашаганга мына убакыт келди окшойт да. Көлдө санын көбөйтүп атып, туризмди көбөйтүп атып, 20 жылдан кийин көлүбүз калабы деген маселени көтөрүш керек. Ошону стратегиялык кандай кадамдар, мынча адамдан туристтердин саны ашпаш керек деген маселени ушу биз коюш керекпиз. Мурдагыдан көл көбөйгөн жок да, көл мындай кеңирген жок, тереңирээк болгон жок. Көлдүн демеси көлөмү деле азайып келатат болуш керек деп. Суу азайып атат деп, мына мөңгүлөр азайып атат деп, көп эрип атат деп маселе көтөрүлүп атпайбы? Ошонун алдын ала жаратылышты ойлойбуз деп, ошол маселени өз ара эми профессионалдар сыңар талкуулап, анан президентке буну жеткирип, 20 жылдан кийин ситуация мындай болот. Эми президент көлдүн ситуациясын билет болуш керек. Ошакта чоңойгон адам катары. Бирок ошону карап коюңуздар деп суранат элем да. Рахмат. Ошондуктан 131 указ чыккандагы бунун аткарылышы боюнча биз жоопкерчиликтебиз. Рахмат.